Каза болгон ата энеме Куран хатым түшүрүп, дуба кылып коюңуз деп акча берсе, ошол акчаны алса болобу дейт. Хатым Куран окуп, намаз окуп, дубалар кылса баардык дубалар жетет. Ата энеге жетет, баардыгына жетет. Бирок ушуну түшүнүп алыш керек. Хатым Куранга акча алган болбойт негизи. Куран ибадат бул. Ибадатка акча алынбайт. Намаз окуп, мен намаз окудум, акча бер дебейсиң. Орозо калмам, акча бер дебейсиң. Буну соогун Кудайдан аласың. Куран окуу да ушундай ибадат. Ошон үчүн ибадат болгон үчүн акча алынбайт ага. Ошон үчүн бергенде акчаны өзүнүн соогуна алат. Акчага өзүнчө соог алат, Куран окуган үчүн соогуна өзүнчө алат. Берген адамга айтыш керек, мен акчага окубайм деш керек. Бул ибадат. Сага мен мындай эле Куран окуп берем, өзүң соогун багыштап коем деш керек. Негизи бул маселе каяктан чыккан? Бул маселе элдер Куран окубай, молдолорго Куран окуткандан чыккан. Ар бир мусулман өзү Куран окуш керек. Бул уят нерсе. Атаңа бирөө Куран окуп берсе, сен окубастан уят нерсе. Өтө уят нерсе. Ар бир мусулман өзү Куран окуй турган болуш керек. Өзү ата энесине Куран окуш керек. Бул молдо эле бүтүрүп коет ишти, мен жүрө берем деген маселе эмес. Андай болбойт. Ошон үчүн бул элдер көбүнчө түшүнөт, Куранды катым кылыш керек, зарыл деп түшүнөт, зарыл эмес ал. Билген Кураныңды оку, дуа кыла бер. Фатиханы билесиңби? Фатиханы оку. Ихласты 3 жолу оку, Куран соогун аласың, дуа кыла бер. Ошондуктан ар бир мусулман ата энесиге болобу, кимисиге болот, өзү Куран окуш керек биринчи очередь. Анан бирөөгө Куран окутамыз, окусун, окуп берсе дуа соогун алат, бирок Куран хатымга Куран акча алган болбойт. Тиги айтыш керек, мен Куран хатымга акча албайм деп. Анан жөн эле алып, сен бирөөгө, өзүңө же бирөөгө муктажга берип кой десе, анда анын да соогун алат. Бирок Куран хатымга акча алганга болбойт. Туугандар, Куран Каримди ар бир мусулман өзү окусун.